Самый Кожа Мирланга берем, жок. Анан эгер талкуулай турган болсок, жабык түрүндө талкуулайлы барыбыз. Макул болсоңуз. Эми бу жерде дүйнө жүзү карап атат. Жок, бере албайм, кечирип коюңуздар. Кийинки сөз Самый Кожа Мирланга берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен айтайын дегеним, өзүңүздөр билесиздер, азыр аймакташуу болду. Аймакташууда ар бир райондо айылдар аймакташып бирикти. Мен айтайын дегеним, мынакей, Кошкор районунда 2 айыл, Алмаз Акунжанович, 2 айыл. Так айтайын, кайсы айылдар экени, Арсы айылы менен Семизбел айылы коэффициент албай калды да, албай турат да, жетим баладай болупчу. 2 айыл. Райондук коэффициентти кошуп берип коюшсунчу ошол жерге. Ушуну бир көзөмөлгө алып бериңиздерчи. Кошкор району боюнча 2 айыл, Арсы менен Семизбел. Мунун жанындагы айылдар алып атат. Коэффициенти бар, 0,5 бар, 1,1 бар. Ушулардын коэффициентин райондук коэффициентке теңеп берип коюшунчу бир сураныч. Бул боюнча жанагы бийик тоолуу аймак боюнча комиссия түзүлбөдү беле. Жумушчу топ түзүлгөн, бирок нарынды барып ченеген эмес. Мен кайрадан администрацияга кат жазып атам, ошол нарын өрөөнүн барып ченеп келсинчи. Бундай маселе Жумгалда да бар болуп атат да. Аймакташканда бул эле айыл 2 километр, 1 километр, даже 500 метр аралыгы болуп атат дагы, биринде бар, биринде жок болуп калып атат да. Ушуну катаал шартка киргизип, коэффициентин теңдеп берип койсунчу. Элдин өтүнүчү. Экинчи маселе, Алмаз Акунжанович, муну билим берүү министрине дагы айталы. Билим берүү министринин өзүнүн ички положениясына киргизеби, же болбосо керек болсо биз өзүбүз дагы киришели, мугалимдерди көчө шыпыртпайлычы. Мугалимдерди көчө тазалатпайлычы. Мусорный полигонго чейин мугалимдерди чыгарып алып иштетпейличи. Мугалимдер кечинде баласын да карайт, эртең сенин, менин, баарыбыздын балабызга дагы сабак берет да. Бирок ошолор көчөгө чыгып алып, бирөөнүн эшигин алдын тазалап, бактарын актап жүрүшөт. Келгиле ушул мугалимдерди биз ушул көчө шыпыргандан куткаралычы, Алмаз Акунжанович. Муну билим берүү министрине дагы айтыңыз, ар бир райондо мугалимдерди чыгарып алып көчө тазалатабыз да, бул уят. Алар бала окутуш керек, алар билим бериш керек. Кандай дейсиз? Ушул нерсени тыюу салыныш керек, мугалимдер чыкпашы керек деп ойлойм мен. Мусорный полигонго чейин барып мугалимдер тазалап атат. Бирөөнүн эшигинин алдындагы мусорун да барып тазалап атышат, багын да барып актап атышат. Мугалимдер кул эмес да. Биз мугалимге статус берели. Мен ушул эки маселени айткым келип атат. Жумгал менен Кошкордогу жана коэффициенттерди теңдеп койсок жакшы болот эле, катаал шарт кылып, анан мугалимдерди көчө тазалаган ишинен түп тамыры менен кан буугандай токтотушубуз керек. Алмаз Акунжанович, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нышанов Жайлообой Данибаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги, тагыраак айтканда Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.